41 уктуруу. Алышбаевдин үстүнөн бир топ адамдар академиядан кээ бир министрлер чогулуп алышып, баягы эле көрө албастык, ичи тарлык кылып ВАКка арыз жазышат. Алышбаевдин докторлук диссертациясы начар. Көбү четтеп, академиянын жыйынында комиссия түзүп карай баштайт. Сыдыкбеков академиянын катарында катышып угуп отурат. Комиссия Алышбаев жөнүндө маалымат берет. Түгөлбай бир сөз менен тегилердин оозун басыптыр. Ошол убакта иштеген академиктердин эң күчтүүсү, экономиканы ушунчалык билген кадрларды, аспирант, докторлорду даярдоодо биринчи орунда экен. Ошонун баарын Түкөн билип, аягында суроо бериптир. Макул. Алышбаев ошондой экен. Ишпеген академиктердин ишин кандай деп караса, Алышбаевга окшогон, ошончо эмгек кылган бирөө дагы жок экен. Алышбаевдин окуучуларынын бири азыр чогуу академик болуп иштешип жүрөбүз. Республикада эң көрүнүктүү, билимдүү Алышбаевга окшогон академигибиз Турар Койчиев аман-эсен. Биз урматтаган адамыбыз. Кийинчерээк Сыдыкбековдун аялы ооруп, приступ болуп бизге алып келди. Мен көрүп, диагнозун койдум. Өттүн таш оорусу. Түкөм айттым, операция жасаш керек деп. Жеңе унчукпайт. Түкөм, жок. Операцияга макул эмеспиз. Жөн эле дарылап көргүлө, дейт. Мен, Түкө, биздин больницаны хирургия дейт. Биздин дарыбыз операция жасап, ооруган жерин алып салабыз. Операциядан башка дары жардам бербейт. Дары менен айыктыруучу ооруларды, аларды терапияга жаткызып дарылайт, дедим. Болбоду. Бул жолу жеңени болбой дарыладык. Чыгып кетти. Бирок мен жеңеге да, абама да айтып түшүндүрдүм. Таш ордунда эртеби кечпи кайра кармап, приступ болуп сизди кыйнай берет. Приступу жогунда кутулуп алсаңыз өзүңүзгө жеңилдик болор эле. Бир топ убакыт өткөндөн кийин дагы тез жардам тыбыратып приступ болуп алып келди. Мен операцияга десем, Түкөм такыр болбойт. Жеңеге өзүнчө түшүндүрдүм. Кыйналып атасыз. Абышкагыңызга айтып, макул болдуртуңуз, кыйнала бербей, дедим. Аба операциядан башка эч дары жардам бербейт. Мага ишенбесеңиз, башка хирургдарга же Москвага алып барып жасатпайсызбы? Иса Коноевич менен тең турсуздар. Ошол кишиге алып барыңыз, деп да көрдүм. Унчукпайт. Операция болбойт деп туруп алды. Бул жолу дагы даарылап атып, оорусу басылып калды. Чыгып кетти. Мен ачуум менен, эми дагы приступ болсо, мага алып келбеңиз деп катуу айттым. Чыгып кетишти. Менден чыгып, чын эле Иса Коноевичке алып барган экен. Акымбаев, бул боюнча Мамбет специалист. Ошоңо алып баргыла, деп кетирип жибериптир. Аны мага Түкөм айткан эмес. Кийин Иса Коноевич, Мамбет, Түгөлбай аялы ооруп мага алып келиптир. Мен сага алып бар деп кетирип жибердим. Бардыбы? Дейт. Жок агай, келген жок. Тескерисинче, эки жолу түшүп, экөөндө тең операцияга макул болбой кетип калды эле, дедим. Акымбаев ачуусу келип, муну кара, экөөбүздү текшерип, сынап атканыбы, деди. Кийин ойлойм. Иса Коноевич өзүнө жаткызып жасап койсо деле түзүк болмок. Булардын өзүлөрүнүн мамилеси жакшы болбосо керек. Көп убакыт өтүп кетти. Жеңеден кабар жок. Бир күнү спецбольницага консультацияга чакыртты. Барсам, оорулууларды көрсөттү. Көрсө, жеңе ошол больницага түшүп калыптыр. Түкөм айтыптыр. Мамбет экинчи мага алып келбегиле деп урушуп койду дептир. Карасам ошол жерде Түкөм аялынын жанында экен. Көрсөм, жеңи арыктаган, өңү, бүт денеси сапсары. Көрбөй туруп ачуум келип, эмне чакырттыңар? Ушундай болот деп канча какшасам дагы болбой койбодуңар беле? Абанын сакалына карабай,
Мұның барын ушул акыбалга жеткизген сиз өзүңүзсүз, деп катуу бир тийдим. Түкөн байкуш күнөөсүн мойнуна алып, Мамбет менден кетип калды. Кечирип кой, дейт. Эми суранам. Аракет кылып, жеңеңди алып кал, дейт. Бери чыгарып, жеңенин убалдына өзүң калдың. Эми эчтеке чыкпайт, десем, анте көрбө, дейт. Айлам жок. Өзүмө отуртуп операция жасап, бирок көрүп турам, ракка айланып кеткенин. Так ошол ойлогондой өтү катып, ракка айланып, бооруна, башка органдарына өтүшүп кетиптир. Айла жок. Кайра жаап койдук. Кеч болуп калганын чыгып түшүндүрдүм. Түкөн байкуш кейип, өзүмдөн акмакчылык кетип калды. Өзүм өлтүрдүм деп капа болду. Бул киши кийин түшүндү эмне себеп менен өлгөнүн. Көпчүлүк эл кайдан билет? Баары бир баягы эле союп өлтүрүптүр деген сөз. Мындай сөздөргө мен көнгөм. Бизде хирургтарда күнөө жок. Бирок кандай болбосун, мындай жоготууда өзүңдүн күнөөң жок болсо дагы бир топко ойлонтуп коет. Кээде ушунчалык капа болосуң. Бир чети ачууң келет. Бир топ нервиңди бузат. Айылдагы кээ бир укмуштуу сөз тапкан чоң аталарымдын айткан кызыктуу, күлкүлүү сөздөрү эсимден кетпейт. Алмалы деген чоң аталарыбыз 100ге чыгып кайтыш болду. Бул кишинин небереси Алмалиева Алмахан азыр менде гинекология бөлүмүнүн башчысы. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген врач деген наамы бар. Алмалынын жалгыз баласы Акендин атасы эрте кайтыш болуп калган. Алмалы абышка ошол өрөөндөгү абышкаларды ооз ачтырчу эмес. Ушундай сөз тапкыч, окмуш киши эле. Бир отпускага июль айында барышымда көп жыл өтүп кетти. Бекболот деген абышка өтүп кетиптир. Баласы Абды экөөбүз бирге 10 классты бүттүк эле. Ошол Абдынын атасына барып, мен айылдык жолдошторум менен чогуу туруп калдым эле. Бир маалда Алмалы абышка чакыртып жибериптир. Барсам, айылдын сакалдуулары бактын түбүндө чогулуп сүйлөшүп отурушуптур. Мамбет, жаныбызга отуруп, биздин сөздү угуп отур, деп калды. Макул чоң ата, деп отуруп калдым. Жунуш деген абышка мамаке менен жашы тең болуш керек. Алмалы ата мага карап, могу Жунуш абаңдын чекесиндеги тырыкты көрдүңбү, деди. Мен эчтеке оюмда жок. Көрдүм, дедим. Ушул тырыгынын тарыхын айтып берейин, деп калды. Бул Жунуш энесинин ичинде жатканда, энеси чоң жаргылчак менен талкан тартып отуруп, четиндеги акшагын сугуна берип, ошондо бир чоң кара сулуу кошо кетип, анан толго болуп төрөп атканда, ошол кара сулуу так маңдайына сайылып, ошондо мээсине доо кетип, жалдырап, келеси болуп калганын себеби ушул деп турат. Тиги киши үн каткан жок. Айткандан жеке кир деп гана койду. Бул тамашаны көтөрө албаган киши болсо, ошол жерден мушташы кетпейби? Ушул Жунуш абышканын Керимберди деген баласы окуп бүтүп, кийин Алышбаевдин жардамы менен экономика илимдеринин доктору болуп, вуздарда профессор болуп иштеп жүрдү. 83 жаштан ашып кайтыш болуп кетти. Бул адам биздин айылдык. Сырыбызды, бири-бирибизди айылдаштары жакшы билишебиз да. Адам менен, туугандар менен жөрө жолдош деген бул адамда жок кеселе. Чатагыраак, арызды бирөөнүн үстүнөн көбүрөөк жазып жиберчү. Бир баласы бар эле. Анысы дагы көп жакшы болбой, 2 жолу өзүн өзү бычак менен сайып, маркум профессор Жапар Бектуров операция жасап, аман алып калды. Кийинки жолу өзү асынып өлдү деп уктук. Атасы Керимберди 4-5 жыл мурун кайтыш болуптур.
Бирөөбүзгө да кабар кылбай айылга алып барып коюптур. Айылдагылардын айтымында бул жактан узатышып бир жан келген жок дейт. Адам деген тирүүсүндө эне атаны, туугандарды, айрыкча айылдагы туугандарын жана жолдошторду күтүп, ошолорду урматтап, ажырабай, колунан келсе жардам кылып жүрсө, мындай акыбалга келбейт эле. Көп эле көрүп жүрбөйбүзбү? Тирүүсүндө баркы болбосо, өлгөндө айрыкча тең туш, тууган дегендер тескери карап коюуга болот экен. Муну өлөм же башыма кыйынчылык келет деген адам унутпашы керек. Дагы ошол эле отургандардын арасында Арын деген абышка отурду. Бул абаны жакшы таанычумун. Өтө созулган, сүйлөбөгөн, зың кыйган адам. Кемпири Дейилде деген өңдүү түстүү аял эле. Экөө тең колхоздо актив болуп жүргөн кишилер. Мурунураак кайтыш болуп калган. 2 баласы, 1 кызы бар. Улуу баласы Жанар деген менден 4 жаш улуу. Парт мектепти бүтүп, билимдүү, узун бойлуу, зың кыйган тың адам эле. Обул ононун төрагасы. Райкомдордо иштеп жүрүп, бала чакалуу болуп, эрте кайтыш болуп кетти. Инфаркт болсо керек. Экинчи баласы Асанбай менден 3 жаш кичүү эле. Бир бутунан аксап басчу. Университеттин физика математика факультетин артыкчылык диплому менен бүтүргөн. Бала чакалуу, балдары кээси илимдин кандидаты. Вуздарга доцент болуп иштеп жүрөт. Ушул Асанбай дагы эрте кайтыш болуп кетти. Атасы үйүндө, айылда жалгыз калды. Балдары аракет кылып, аял табылбай, бир топ жыл кыйналып жүрдү дейт. Аягында бир аял таап алып берген экен. Анысы эрте кетип калыптыр. Дагы мага алмалы абышка кайрылып: "Мамбет, могу арынабаң эптеп бир аял алды эле. Анысы эртеси оозуң саксык экен деп кетип калды" дейт. Мен булар менен уруш убагында колхоздо иштеп жүрүп, ары бери ачык сүйлөшүп көнүп калганбыз. Мен: "Ояба, аял алгандан кийин жатаарда оозуңду чайкап, насыбайың түкүрүп, жууп жатпайсыңбы?" деп жибердим. Арын абышка сүйлөбөгөн, жоош кишиле. Мындай кишилер сүйлөбөй жүрүп, кээде укмуштай жооп берип коет. Анда Арын абышка айтып атат: "Дароо оозго жабышаарын кайдан билдим?" деп турбайбы? Ушунчалык күлдүм жообуна. Чын эле, оозу сасык деп кеттиби? Же жашыраак немеле дейт, 3-4 күйөөгө чыккан аял экен. Же абышкага өнөрдү көрсөтөйүн дегенби? Ал абышкадан натыйжа чыкпагандан кийин кете берсе керек. Дагы бир жолу Алмалы Фрунзеге акен небересине келип калыптыр. Айлап жатып кетип жүрчү. Ошол жолу Сталин өлгөн күн. Мени чайга чакырганынан барып калдым. Бир топ киши бар экен. Отурар замат Алмалы абышка: "Бул падыша Сталиндин күнөөсү чоң экен го" деп калды. Мен байкабай эле: "Анын күнөөсүн кайдан биле калдыңыз?" десем: "Билбейм. Көргө түшө электе эле муну күкүлдөтүп кирди го" дейт. Аны баарыбыз көргөндөр байкап калбадыкпы? Көргө түшүрүп атканда же арканы үзүлдүбү, же чыгып кеттиби? Айтор өлүктүн яшигин түшүрүп жиберип, калдыр шалдыр боло түшкөнүн бул кыраакы абышка муну да байкап калган экен. Дагы бир эсимде. 1983 жылы энем өлүп, кийинки жылы жылдыгын берип атабыз. Айылдагы сакалдуулар текши келип отурушат. Алмалы абышка Мамакеге: "Сен эми акыркы милдетиңен кутулдуң. Эми колу бутуң, башың бош" дегендей: "Мамаке, аял ал" деп калды. Мамаке: "Жок, а дегенде сен улуусуң, сен ал" деп калды. Алмалы: "Мен алайын эле деп турам. Мага тиер эмес. Сага тийбесе, мага тиеби" деди Мамаке. "Ай Мамаке, тийбейт. Мамбет үчүн тиет"
деп дагы күлдүрдү. Тороктон Кулуке деген өңү түсү болбураган өтө жоош киши көрүндү эле. Мунун баласы аалы менен 10 классты чогуу бүтүргөнбүз. Ушул Кулукем тамашалай текестен келаткандабы, ага чейин же кийин деле күзгү дегенди ким көрүптүр? Күзгү болбогондон кийин адам өз өңүнүн кандай экенин билбесе керек. Жолдо келатса, күзгүнүн бир сыныкчасы жатыптыр дейт. Кулуке ала коеюн десе, өзүнүн өңү көрүнө калып, ар жагында ээси жаткан тура деп бакырып качыптыр, деп тамашалады. Тиги кишилер алмалыга бир кайрылып жооп бергенин көргөн жокмун. Ойлойм, жооп берсе, же берейин десе, тиги киши андан экесе жаман кылаарын билсе керек. Дагы бир өзүмдүн жакын чоң аталарга отпускага барсам, туугандардан айланса болот. Ушул күнгө чейин мен барганда өзлөрү кезектешип конокко чакырышат. Мен айылда жылына башка жумуш болуп калбаса 10-15 күн жүрөм. Көп жыл өтүп кетти. Бир инилерим айтып арызданып калышты. Могу абышканын оозун басып кетиңизчи, деп. Эмне болду десем, бизди кыйнап, айыл алып бергиле деп болбой атат, дейт. Абышканын кемпири көп жыл мурун кайтыш болуп, балдарынын колунда калды эле. Мен бардым, сүйлөшүп отуруп, чоң ата, ушинтип уктум, чын эле көңүлүң барбы? Десем, мага өтө катуу кирди. Алып бергиле, ушинтип эле жалгыз отура беремби? Мен көңүлүн калтырбайын деп, анда мен да аракет кылайын, деп чыгып кеттим. Ал убакта азыр деле жаш өтүп кеткен жесир абышкаларга кемпир табыш өтө кыйын болуп калбадыбы? Себеби кээ бир аялдар, кемпирлер жалгыз жашап көнүп калган. Абышкага бир алкашка кезигип калса, анын чайын кайнатып, тамагын жасап, кийим кечесин жуугандан коркот. Ошол үчүн башын оорутпай, убарасы жок, жалгыз жашаганды туура көрүп калбадыбы? Бир чети мунусу да туура. Кийинки жылы үйгө барсам, баягы инилерим боор несип күлүп, абышканын тарыхын айтып беришти. Аркы ак булуң жакта кичи кызы турчу эле. Ага да айтса керек. Алгысы ошол айылдан жалгыз турган, улгайган аялды таап сүйлөшсө макул болуптур. Кызы кабар кылат. Таптым, атамды жуунтуп, таза кийинтип жибергиле деп. Абышка атчан жөнөп, таап барып, кызына барбай, түз эле ошол айылдын үйүнө барып, аттын үстүнөн кемпир менен сүйлөшүп, ал жайын айтат. Бул эми сүйдүм күйдүм демек беле. Угуп отуруп, аялдагы макул болдум. Бирок бир аз күн күтө туруңуз. Огороддо толтура картошка бышып калган. Ушуну казып жыйнап алайын, анан макулмун дейт. Абышка шылтоң эле ушулбу деп аттан ыргып түшүп, кечке картошка казат. Кечинде чарчап жатып калат. Эртең менен абышка белим, бутум деп козголо албайт. Кемпир кошуналарын чакырып, атына мингизип, жарабайсың деп жөнөтүп жибериптир. Кийинки жылы балдар ушуну айтып абдан күлдүрдү. Угаар замат абышкага жетип бардым. Учурашып, сүйлөшүп отуруп, я чоң ата, сыр билгизбей, аттан түшпөй, зыңкыйып турбай эмне кылганың? Десем, тездете коеюн дебедимби? Дейт. Ошондон кийин аял дегенди сөз кылбай жүрүп кайтыш болуптур. Мурунку абышкалар менен азыркы абышкаларды салыштырганда айтып жүрүшпөйбү? Өзүбүз деле көрүп билип калдык. 60бай, 70бай, 80бай деген аттарды мурунку жаш өтүп калган эркектер мээси көп ойлонуп кыйналчу эмес. Ойлогону мал, курсактын тойму, башка нерселерди ойлоп мээсин чарчатпаса керек. Таза аба, ичкен жегени күчтүү, баардык эмес, түзүк тургандары. Мындай багышта аял алып караганда бала болуптур. Мунун себеби эркектин уругу жашына карабай жандуу болуп, карыган адамдан төрөлгөн балдары дени сак, өтө сезимдүү болоорун көрүп келбедикпи? Эми азыркы биздин чалдар өмүр бою иш менен алек.
Күн түндебей мээси эс албайт. Түнкүсүн тынч уйку жок. 100 түрлүү кээде өмүрүндө көрбөгөн, укпаган укмуштар түшкө кирип эс ооп чыгат. Абанын таза эместиги, тамактын сапаты, анан аял алайын десе баардык жагынан мүмкүнчүлүгү жок. Көрүп жүрбөйсүзбү? Көрүнүктүү, эл журтка эмгеги сиңген, өмүр бою кызмат үстүндө жүргөн кишилер жесир калганда алайын десе аялдар аз. Себеби булардын ой максаты эптеп үй жайынан жана башка мүмкүнчүлүктөрүнөн кокус бирдеме болуп кетсе ээлеп калуу, же бөлүштүрүп алуу, болбосо эркек катарында милдетин аткара албаса, анда жалгыз гана өзүнө пайдалуу жагын ойлойт. Бейшенбек Эралиев, медицина илимдеринин кандидаты, доцент, Мамбет агайыма. Кут болсун курагыңыз жыргалга бай, сиз менен биздин өмүр бакытка бай. Ынтымак өмүр тилеп сиз келесиз, канткенде тура алабыз ырарнабай. Жаштыкка жалын болуп жана билген, акыл ой чоң билимди бага билген, жашоодогу бир көздөгөн максатына өжөр агай ташыркабай бара билген. Дүйнөнү дүңгүрөткөн дүбүртүңүз, турмуштагы тулпардын гүлүгүсүз. Ылайым сога берсин, жол борстун жүрөгүндөй жүрөгүңүз. Шебибиз даңктуу ата төрүбүздүн, орду бар тарыхында элибиздин. Эл, жер сүйгөн улуу инсан атабыздай устат болсо кан эмесе сен көрсөткүн. Өмүр дайра өктө менен жазбаган, өжөр адам чыгат тура шашпаган. Мына ушундай агайымдын тоюна сөз жарашат ардактаган, даңктаган. Эл ишенчи мойнуңуздан түшпөдү. Адал эмгек, асыл максат жүктөдү. Талыкпаган чоң эмгектен баар таап, шак ийилген дарак окшойт күздөгү. Күздө бышкан мөмөсүндөй жемиштин, жакшылыктар катар-катар келишсин. Өмүрүңүз өктө менен кемибей, толкуй берсин толкунундай деңиздин. Биз сизге кандай белек берсек дагы, асмандан ай күндү алып келсек дагы, бизге берген аталык мээримиңиз унутулбайт, эч нерсеге теңдешсиз. Кыргыз эли жашы карыбы бирдей сүйөт. Сиз турганда очок оту улуу күйөт. Иштин жана үйдүн куту, кутманысыз жашообуздун, андыктан бакыт коштоп бирге жүрөт. Бакыт чачып, балбылдап күйүп турган, баарыбызды бапестеп сүйүп турган, залкар агай, алтын агай бар болуңуз, гүлдөп атат борборуңуз өзүн курган. Асыл курак 85 жашка келген, ырыс кутту төрүбүзгө төшөп берген, кадырлуу акылмандык карлыкта шебибиз бар, биз сыйлаган Кудай берген. Ардагыбыз, аска зообуз, атабыз, көп дейсинчи бизге сиздин батаңыз. Сиз бар үчүн бул жашоодо биз дагы эл катары иштеп жашап атабыз. Алып караганыңыз бизге тоодой дем болуп, ар бир сөзүңүз акыл болуп, эм болуп, сак саламат ден соолукта жүрүңүз, кайрат күчүңүз кам манаска тең болуп. Эр ортону 85ке келипсиз, чокудагы сайран курган бүркүттөй, сокенеже жандап жүрсүн жанашып, эли сүйгөн сиздин демди кемитпей. Бет кайтасыз, сырын билген адамдын, жакшынын да, жаманын да катасын. Бул жашоодо сиздей улуу адамдар көркү болот көөн өрбөгөн замандын. Өмүр жашың узун болсун арчадай, узак жолду бастыңыз го, мүдүрүлбөй, чарчабай. Жүзүңүздөн күлкү, кубаныч кетпесин, жаңы бышып, жамгыр жууган арчадай. Сизге айтылган алкыштарды жыйнасак, асман тиреп ала тоодой тоо болмок. Кудай берген жашка чыга бериңиз, Гиннес китептен атток уйлу барактап. 85ти ээлеген убагыңыз, өзүңүздүн эр ортону курагыңыз,
Аман эсен болуңуз 100ден ашып, эч соолубай аксын өмүр булагыңыз. Мээнет менен эмгектен качпадыңыз. Бак дөөлөт, урмат, сыйго тапканыңыз. Баркын билип, өмүрдүн баасын билип, балдар болду бап эстеп бакканыңыз. Турмуштукта таал жолдор басканыңыз. Тайманбай далай тоскоол чапканыңыз. Дагы эле кубатыңыз өзүңүздө акыл кеп, улуу кептер айтканыңыз. Жылдар жыйып, улам бирден кошулуп, өмүр жаш өйдөлөөдө созулуп, баарыбыздын бактыбызга бар болуңуз, алтын агай жашай берсин төрүбүздө отуруп. Жашоодогу эң негизги ишимдеп, ден соолуктун асылдыгын изилдеп, эң бийик акыл эс аң сезимдин уюткусун чачып атат элим деп. Дүбүрт чыгып алыстан, дүңгүрөтүп мезгил менен жарышкан, 85ке чыккандарды суктандырган Мамбет агай залкар элдин уулу бар. Көрүп угуп, дүйнө жүзү таң калып, карап турат илимпоздор жарданып, агайыбыз күнүнө 5-6дан операция жасайт деп, кайда болсо жүрөлүчү мактанып. Очок ичпей, түтүнүңүз булай берсин, өмүрүңүз узагынан Кудай берсин. Татаал кесип хирург өнөрүңүздү, артыңыздан жаш муундар улай берсин. Мамбет агай, Кудай берген пенде экенсиз. Жакшы жашап, жүз чамалап сиз келесиз. Таамай жөндөм, акыл башта жашынган, таланты зор илимпоздун өзү экенсиз. Азыркынын нур дөөлөттүү карысысыз. Баатыр болуп, алтын жылдыз тагындыңыз. 20 миңдей оорулууга даба болуп, улуу улукман академик атандыңыз. Таазим этем сиздей улуу устатка. Ээ болдуңуз баатыр деген атакка. Эмгектен талыкпаган бүт өмүргө таң калабыз ошол бойдон сакталганга. Сүйлөсөңүз чексиз байып калабыз да, өзүңүздөн акыл сузуп алабыз да. Алп эмгегиң аска жоого барабар, алтын агай узак жаша арабызда. Адамдык чоң касиеттериңдеги көрүнөт сыйлаганда ата энени, кереге таш айлыгыңызга барган сайын мүрсөзүнө адат болду таазим этүү. Илимдин жылдыздары конок болсун, улуу тойда агайыбыз жыргап турсун, Мамакеевдин балдары деп мактагыдай ар бирибиз тике туруп кызмат кылсын. Көк жалагай эч нерседен багынбас, ак сүйлөөдөн тайсалдабас, тартынбас. Жазганыңыз эскерүүлөр катар-катар, кылым жашын жашай берген талыкпас. Кандай иштер өзүңүзгө тагылбас, кайрат күч мээнетиңди берип келдиң. Кармашып өмүр бою ден соолук деп, калп менен жалкоолукту жерип келдиң. Абийирди, ыймандыкты сактап келдиң. Адамдык, бийиктикти барктап келдиң. Тайманбастан тоскоолдордо тике туруп, кыргыздын хирургдарын таптап келдиң. Өмүрдө көп жылдарды артка таштап, өрнөктүү эмгек менен өттү жаш чак. Бараандуу, карыясы кыргызымдын, барасыз дале болсо көчтү баштап. Жаңылбай чечип келдиң турмуш сырын. Жашоо берсин Кудайым толук кылым. Сиздей болгон залкар улуу устатын, шакиртиңиз ырдай билсин мактоо ырын. Татыктуу, урмат сыйда эмгегиңиз, тарбия, таалим болду бергениңиз. 85 жаш куттуу болуп узак жашап, куттуктай берсин жылда эл жериңиз. 2012 жыл. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабиятты уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.